Ассалаумағалейкум туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайрадан эле базар жоқ каналы. Бүгін 9 июнь 2022 жыл мен Бишкек шаарынын батыш тарабы Новопавловкада жүрөм туғандар. Ушул жерден бери сатылуучу үй бар экен, ошол жөнүндө сиздерге маалымат берейин дегем. Биринчи болуп, азыр сиздерге баруу жолун түшүндүрөйүн туғандар. Мен турган жер көпчүлүгүңүздөр билген Фрунзе трассасы жана Школьная көчөсүнүн кесилишинде турам туғандар. Бүгүнкү чыгарылыштагы сатылуучу ушул Школьная көчөсү менен түз. Шупары оң тарапка кайрылып, кайра сол тарапка кайрылганда Кыргызстан көчөсүндө жайгашкан тугандар. Жалпы аралык ушул жерден 650 метр көргөздү Яндекс карта. Анан бул көчөнүн көптөгөн маршруткалар Бишкек шаарына карай жана батышты карай. Вост, Вайнантоновка, Карабалта, Машине базар тарап карай өтөт тугандар. Анан мектеби деле мына бул жерде жайгашкан. Бул магазиндин арт тарабында. Анан сиздер могу Фрунзе чоң супермаркет, гипермаркет ушуга ориентир алып, ошонун жанындагы Школьная көчөсү менен түз түшүп бара бересиздер тугандар. Мынакей тугандар, келүү жолун түшүндүргөнчө бүгүнкү чыгарылыштагы сатылуучу үйгө да жетип келип калдым. Бул мына көчө тараптан көрүнүшү. Жана видеонун башында айткандай эле, бул үйүбүз Кыргызстан көчөсүндө жайгашкан. Чоң трассага чейинки аралык 650 метр көргөздү Яндекс карта. Андан ары калган маалыматтарды бир жекеден берип кетерейин. Мына бул көчө тараптан көрүнүшү. Көрүп турганыңыздардай үй 2 этаж. Үй толук түрдө кирпич менен бүтүрүлгөн тугандар. Жерин аянты 4,5 соток экен жана кызыл китеп бар. Мектеп жөнүндө айтсак, жанакы чоң трассанын жанында мектеп бар. Мектепке деле аралык 650 метр көргөздү. Түздөн эсептегенде айланып барганда бир 700 метрдей болуп калат. Андан ары так, суу, свет бар тугандар. Суудун деле бул жактан проводдор тартылыптыр, баары даяр экен. Анан документтер боюнча кызыл китеп бар деп айттым аны. Андан ары үй жөнүндө айтсак, толук түрдө кирпич менен бүтүрүлгөн жана узун туурасы 8,10 экен тугандар. Окей. Бул үйдүн түштүк тараптан көрүнүшү. Сейсма пояс куюлган тугандар. Ал тышкы тарабынан көрүнбөйт экен, азыр ички тарабына өтүп сиздерге көрсөтөм. Мына кайсыл жерде терезеге жай калтырылган жерлерде гана сейсма поястар көрүнүп турат тугандар. Азыр ички тарабына кирип сиздерге маалыматтарын берейин калганына. Фундамент 1 метрден бийигирээктей коюлуп тур. Мынакей өзүңүздөр деле көрүп байкасаңыздар болот. Ушул үйдүн баасын эртеле айтып берейин. $32,000 сурап атышат тугандар. Сүйлөшүү болот. Эсин номерин экранга калтырам. Звонок кылып сүйлөшүп көрүңүздөр. Баасы $32,000. Эми видеонун аягына чейин көрүп баалап кетиңиздер тугандар. Киргенде бир мына ушундай бөлмө. Окей. Прихожка деп коебузбу, же кухняга расчет алынганбы? Ушундай. Же холл деп коет беле. Биринчи этаж менен экинчи этаждын ортосуна плиталар тышталган тугандар. Окей. Анан жанакы сейсма пояс мына көп ички тараптан көрүнөт экен. Сейсма поястар деле куюлган. Окей. Ылдый тарабы стяжка коюлуптур тугандар. Үстү тарабына пол койгон эле жумуш калыптыр мына. Андан ары ушул эле холдон түзөтсөк, бул жакта бир бөлмө. Окей. Чыгыш тараптан бул бөлмөлөргө терезелер калтырылыптыр. Жана айта кетчү нерсе, бул киргендеги эле холдон үйдү тарабынан тепкичтерге место калтырылыптыр тугандар. Мынакей үй ээсинин план боюнча тепкич ушул жерге коюлушу керек экен. Андан ары ушул эле жерден сол тарапка кайрылсак, дагы бир мындай менин оюмча залга окшойт. Батыш тараптан терезелер калтырылган, терезелерге жайлар калтырылган тугандар. Жана көптөгөн кирпичтери деле бар экен. Алар деле калса керек менин оюмча. Аны дагы үй ээси менен сүйлөшүп аласыздар. Окей. Экинчи этажды чыгып көргө көздөйүн десем тугандар, азыркы учурда тепкич жок болгонуга байланыштуу көргөзө алгам жок. Андан ары бул жакта 4-чү бөлмө, бул дагы бир мына ушундай бөлмө бар экен. Буга деле батыш тараптан терезе жай калтырылган. Менин оюмча бул жак душ, ваннага расчет алынган окшойт. Бул жактардан турбалар калтырылды, же болбосо кухняга расчет алынган, жана ылдый тарабы подвалга расчет алынган окшойт. Менин оюмча. Кимден ким алса, өзүңүздөр каалагандай бөлмө кылып алсаңыздар болот тугандар.
экинчи этаждын планын үй ээсинен сурап алсаңыздар болот. Мынакей ал деле ушул даражага чейин бүтүрүлгөн туугандар. Мынакей негизгиси биринчи этаж менен экинчи этаждын ортосуна плиталар ташталыптыр. Үй ээсинин айтуусуна караганда өзүм үчүн сапаттуу кылып салгам дейт туугандар. Дубалдардын деле калыңдыгы ушундай 1,5 кип иштеп коет муну туугандар. Эми коросуна чыгып калган маалыматтарды берейин туугандар. Басы $32,000 сүйлөшүү болот. Чек араларını көргөзөйүн сиздерге азыр. Колум тикен кирди колго. Бул жактагы границасы бул мен оюнча Песка блокко чейин окшойт бул туштагы. Негизинен кимден ким сатып алса, үй ээси келип сиздерге ушул жерден 4,5 сотук жердин чек араларын көргөзүп тактап берет сиздерге туугандар. Мынакей бул үйдүн батыш тараптан көрүнүшү. Батыш тараптагы границасы бул жерге чейин болуп калат окшойт. Мына бул жерге чейин болуп калат экен туугандар. Мына ушундай көрүнүштө. Басы $32,000 сүйлөшүү болот туугандар. Ээсинин номерин экранга калтыраңыз, аны сөйлөшүп көрүңүздөр. Негизги маалыматтарды дагы бир жолу эскерте кетейин. Жердин аянты 4,5 сотук, үй өзү 8/10, 2 этаж болуп салынган, толук түрдө кирпич. Чоң террасага 650 метр аралыкта жайгашкан туугандар. Кызыл китеп бар. Бул жакта суу, свет бар. Алтын Ордо конушу. Бишкек шаарынын батыш тарабы болуп калат. Негизи боюнча Сокул районуна караштуу, бирок туугандар кээ бир шаарга караштуу конуштарга караганда бул жер жакын. Көпчүлүгүңүз эле билсеңиздер керек. Түз чыксаңыздар, чоң терраса, көптөгөн маршруткалар ошол жерден өтүшөт туугандар. Анда эмесе мен сиздер менен коштошом. Кийинки чыгышка чейин саламатта калыңыздар туугандар. Ушул видеону достор менен, группалар менен бөлүшсөңүздөр, мага үй ээсине чоң жардам берген болосуздар.